Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Туугандар, бүгүн 19-июл Бишкек шаары Степной айылы. Степной айылы Могул объездинин жанындагы айыл болот. Ушул айылдан азыр мондай бир жакшы өспүрүмдөр сатууга чыгып жатат. Маалыматын жеткирели. Сатууда 2 баштай бар. Видеону толук көрүп туруңуздар. Сиздер класс басып, сиздер комментарий жазасыздар. Бар жогу сиздердин колдооңуздар менен гана канал өнүгүп жатат. Бисмилла дегенде эле могу тордуну баштайлы. Умар байке, бул жаныбардын жашы канча? Жашы 1 жаш. Жашы 1 жаш. 2023-төгү. Негизи чоң экен, бою канча барат? Бою 1.53 мындай чыгат. 1.53. Могу чоң тайларды көбү баа ишенбей калат кунан деп. Тишин бир ачып коюңуз эми, тишин ачпасак болбойт. Секин ачып бериңиз эми. Себеби чоң тайлар көбү түшүнбөй калат да. Акыркы тиштери эми гана теңелип баштап турат. Маңдайын эле Кенжетай бул, кенжетай. Маңдайын эле бир ачып койсоңуз болот экен. Маңдайын эле бир ачып. Бул да ачтыра бербейт экен да, бербейт экен, болду. Кыскасы 1 жаш. Туугандар, келсеңиздер өзүңүздөр дагы ачып көрүп аласыздар. Мына өзү суагай башы мондай кочкортумшуу экен, Кочкортумшуу. Жаныбар, мына эркек тай. Бою 1.53 барат дедиңиз, Буларда жанагындай линия барбы? Аламанда да чыгып калчу эле го. Ушу Абакандан келген да. Абакандан келген. Сизге канча болду келгенине? Келгенине 3-4 ай болуп калды. 3-4 ай болуп калыптыр мына жаныбар. 3-4 айдан бери Кыргызстанда экен. Сиз чу деп бир астыга жетелеңиз, бир баскандарына көрсөтөр. Чу жаныбар. Баскандарын дагы бир көрүп коюңдар. Мына бою 1.52-1.53 негизи тай чоң тай экен да. Болду, эми ушул жерге кармап токтотуңуз дагы. Мен жаныбардын азыр жакындан буту колун тартайын. Буту колдорунда айыбы жокпу? Таптаза буттары. Негизи баш сөөк. Мына көкүрөктүн кеңдиктери, мына буту колдору көбүнчө муунду билесиздер. Мына кошулуш муундар бар жогу таза. Негизи мына карап көрүңүздөр. Азыр мына арт жагынан да көрсөтүп коеюн. Тайдын мүчөсүн көрүп жакшылап байкаңыздар. Мына тай мүчөсү дагы формасы аябай келишкен тай экен. Азыр эми экинчи башты көрсөтөбүз. Бунун баасын канча сом деп айтасыз? 250 миң сом кем бар экен. Долларга жазып өтөм. Азыр экинчини жакшылап байкап туруңуздар, экинчисин көрсөтөбүз. Туугандар, мына Умар байкебиздин экинчи өспүрүмү мына сатууга чыкты жаныбардына. Буну да азыр көрсөтөбүз, тишин ачып көрсөтөбүз. Негизи Бишкекте тайлар чоң болгондуктан бул Бишкекке чет жактан келгенден бойлору чоң болот. Умар байке, бул жаныбардын жашы канча болду бунун? Жашы 1 жаш, 4 күн болду Россиядан келгенине. Бул жакында эле атактуу аттын эле үйүрүнөн келди. Аламанга чабылган атактуу аттын линиясы, Азыр Өзбекстанга кеткен Дизель деген аттын үйүрүнөн келген. Дизель деген ат. Тишин ачып коюңуз. Тишинаки. Чоң тайлардын тишин обязательно көрсөтсөк болбойт. Акыркы тиштер теңелелекпи же теңелбейт? Теңелек тийбейт. Мына тийбейт экен, мына. Буягынан деле көр. Мына кичинеке алты. Болду. Бул жагын көрүп койдум. Буту колдор тазабы жаныбардын? Таза, эч бурулган жери жок. Мына буту колдорун көрсөтүп коеюн. Бунун жашы 1 жаш. 1 жаш дедиңиз, 1 жаш. Бул бою канча барат бул 1 жаштын? 55 ченеп алсын метрге. 1.55ке ченеп алат экен да, Ооба. Келгенине 3 күн болду тугандар. Мына жал куйругундагы кыркып калыптыр байкебиз. Мына жакындан да көрсөтүп коеюн. Мына бою 1.55ке барат экен. Буту колдору астыга жетелесеңиз, жетелеп көрсөң бир. Басабы экен мына. Жетекке да жакшы үйрөнүлө экен. Келгенине 3 эле күн болуптур. Жакшы жына албаганда. Эми үйрөнчүк эми, жаңы эле токтоп салына эми үйрөнүп алып. Мына жаңы эле үйрөнүп баштаптыр. Жанар. Мына жаныбар эми аябай деле үйрөнүлө экен. Жетекке бир аз болсо да сиздерге көрсөттүк. Буту колун көрсөттүм. Мына кошулуштар, муундары бар жогу таза тугандар. Мына башы көздөрү мына өзүңүздөр дагы байкап көрөсүздөр. Мына кулактын чоңдугу бул бар жогу эми аламанга да, булар аламанга. Көкүрөктөрүн көрсүн мынакей. Көкүрөктүн кеңдигин да алыстан да көрсөтүп коеюн. Көкүрөк дагы көп нерсени ичет. Бул жаныбардын баасын канча дейсиз?
Bazı budak 250 min kemi var. 250 ming сом кеми бар екен. Долларға жаза өтем. Байқап тұрыңыздар. Так. Мына жануарды. Экранда номерлер 24 saat иштейт. Күнү түнү saat 2-3 любой берме чала бересиздер. Байкебиз мына тайларын сатууга чыгарды. Любой убакта жооп берет. Bu köşe Karol 17'nin yüzünden gelgende. Karol 17 ал жанагы только эле торпоболакта чабылган ата. Az Özbekistan'da dizil dep 80 dolara satılgan oşol yüzden gelgen. Ал буга чейин каякта Аксыда чабылып жүрдүбү? O aslında çaldı. Bir şekilde çavulgan anı bardı. Kırgızistan bardı tanıyıp alat dizildi. Ол Karol кыскасы 2017'de. Karol 2017 кимге кызык болсо Байкебизге чалсаңыздар толуктап түшүндүрүп берет линияларын.